Ош шаарында 10 тез жардам унаасы бар. Анын 4-өө гана талапка шайкеш. Калада абал оорулуп тез жардам кызматына муктаждык күч болуп турган кез. Алгачкы медициналык жардам берүүгө күнүнө 250дөн ашуун жаран кайрылууда. Арасында илдетти илештиргендер дагы бар. Мындан улам дарыгерлер бейтаптын абалына карата стационар же изоляцияга жеткирет. 103 кызматынын алгачкы жардам көрсөткөн бейтапканасы дагы эскилиге жетип, оорулууну кабыл алууга шарт жакшы эмес. Мамлекет тарабынан алынган 15 тез жардам унасынын 3-өө Ош шаарына тапшырылды. А класс үлгүсүндөгү тез жардам унасында 11 медициналык аппарат камтылган. Анын арасында жасалма дем алдыруу аппараты дагы бар. Бүгүн канча ким алып берип атат? Барды мамлекет алып берип атат. Койкалардын санын бүгүн жалпы 1270 адам ушул коронавирус илдетине чалдыкты. Анын 647-си Кудайга шүгүр айыгып чыкты. Мына сиздердин жардамыңар, медиктердин жардамы менен түнү күнү иштеп аракет кылган. Бирок ошолордун бардыгына шарт түзүп аткан мамлекет да, президентибиз да башында турган, өкмөтүбүз да мына түнү күнү иштеп жанын берип иштеп атат. Жергиликтүү бийлик болгон аракетибизди кылып атабыз. Күндүзгү стационарларды ачып атабыз. Больницаларга мына шарттарды түзүп атабыз. Кыйналып карантинде жатса тамак ашынан бери бердик. Бардык нерсени мына ушу бүгүнкү күндө кырдаалга жараша элибизге болуп аткан камкордук. Уналарды расмий тапшыруу аземине кала башчысы катышты. Медицина тармагындагы көп жылдык топтолгон көйгөйлөрдүн катарында 103 кызматынын ишмердүүлүгү дагы бар экендигине токтолду. Илдеттен улам бул тармактагы ачыкталган маселелерге мамлекет болгон күч аракетин жумшап жатканын мэр кошумчалады. Ошол жерде дагы элдер басат, ден соолугун чыңдайт, каны жүгүрөт, давлениясы барлар ошо дарыянын боюнда басса пайда ошол да ден соолукка. Бардык туура кылып аткан иштерди ушул жерде элге күйгөн адам болуп келип алып. Баягындай элди башка жакка буруп, биз ушундай мезгилде бирөөнү жаманатты кылып коелайын деген адамдар. Анысы Кудай буйруса жуктурбайт, жукпайт андай нерсе. Биздин кылып аткан ар бир ишибиз эл үчүн, шаар үчүн, мамлекет үчүн. Эң негизгиси Аллах Таала Кудайдын астында таза ошол нерселерди эл үчүн түгү келип, ар бир кылган ишибиздин пайдасы элге тийсин деп жасап атабыз. Жакшы ниет. Бардыгы бир күндө бүтүп кетпейт болгондо. Мына мен дагы шаар башчысы катары бардыгыбыз ушу элге бардык жагынан шарт түзүп берейин деп аракет кылдык. Кимдер айдайт бул машинаны? Каладагы калктын санына жараша 25 тез жардам унасы болушу керек. Өмүрлөрдүн сакталышы жана оорунун алдын алуу үчүн демөөрчүлөр тарабынан дагы жакынкы күндө уна тапшырылары белгиленди. Алдыда жергиликтүү бюджеттин эсебинен тез жардам бекетинин имараты дагы толук реконструкцияланат. Тез жардам кызматынын ар бир унасы бир күндө 20 чакырууга барууда. Жаңы 3 уна түйшүктүү экеси азайтат. Заманбап үлгүдөгү унада бардык мүмкүнчүлүк каралган. Номер документтери даярдалып, эртеңден тарта чакырууга чыгат. Кырдаалга жараша кеч калып барып атабыз. Аны үчүн жарандардан кечирим сурайм. Убагында барбай калганыбыз үчүн. Бирок биз шартка жараша ар бирин барып, ар бирин жаткырып, ар бирине жардам көрсөтүп келе жатабыз. Бул Ford Transit эмедеги класс A'дагы автоунаа. Бул класс A'дагы автоунаа деп, бул жерде ар бир могул эмеге жарандарга оор кырдаалда дем ала албай калган, буту сынган же болбосо кандай гана кырдаал болбосо, ошол нерселерге жардам көрсөтө турган автоунаа. Мунун ичинде көрүп атасыңар, инъекция кылып могул жерде бүт бар жогун капельницаларды сайып алып кетет. Ар бир бул автоунаада 11 наименование менен ичинде аппаратура келди. Ал ИВЛ аппараты. Муратбек Акбашевке ар бир чакыруу чоң жоопкерчиликти талап кылат. Жашоо үчүн күрөшүп жаткан бейтаптарга өз убагында барууну негизги милдет катары аткарып келүүдө. 20 жылдан бери эскилиги жеткен УАЗ үлгүсүндөгү тез жардам унасын айдаган. Жаңы унаадагы мүмкүнчүлүктү айтып кубанычын жашыра албай турган чагы. Мен ушул тез жардам бекетинде 21 жылдан бeri айдоочу болуп иштейм. Мына азыркы шартка байланыштуу мына президентибиздин тарабынан 3 жаңы машина берилди, жаңы машиналарды алып келдик. Жаңы машинанын мүмкүнчүлүгү аябай эле мындай жеңил, бурганга, аяк бакка киргенге ыңгайлуу экен.
Бүгүнкү күндө шаар аймагында 18 илдетти дарылаган изоляция жана 4 стационар иш алып барууда. Жалпысынан 6000ден ашуун жаран кайрылган. Анын тең жарымы райондун жана башка облустун тургундары. Стационарлар толуп, койкалардын тартыштыгы жаралгандыгына байланыштуу. Мындан ары шаар тургундары гана кабыл алынат. Райондордо уюштурулган изоляциялар пайдаланылбай калууда. Мындан улам бейтаптарды дарылоо координацияланат. Урматтуу президентибиз башында туруп, өкмөт башында туруп, мына бир топ кыска убакыттын ичинде ушул медицина тармагына бир топ проблемалар чечиле баштады десек мен жаңылышпайм да. Биз буга чейин эч качан биз бир дагы жаранды райондон келдиң же башка областтан келдиң дебей болгон аракетибиз менен ошолорго жардамдарыбызды берип келгенбиз. Бирок бүгүн чындыкты айтышыбыз керек. Биз ачкан ушул изоляторлорго ачкан сайын толуп атат да, толуп атат. Бүгүнкү күндө ушул по прописке карайбыз. Себеби мамлекет тарабынан ар бир район, ар бир айыл өкмөт, ар бир ФАПка чейин бүгүн акчалар бөлүнүп берип, кислороддун концентраторлору берилип, врачтарга бүт айлык акылары каралып атат. Калаада дартка чалдыккандардын жалпы саны 1270ге жетти. Анын 662си айыгып 572 бейтап COVID-19дан дарыланууда. Жергиликтүү бийлик жана ишкерлердин көмөгү менен 1636 орундук түзүлгөн. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ. Bilip turgan iş emes tugan. Ben ötkende gelip mına жерде biz gelip görüp ketip şu planlaştırgandan keyin kebirki adamlar gelip şu жерде bildi что mer bunu жасайт жакында. Merдin planına girdi bul dep turup şu biz көтөрүп коелу деп атат да. Анан keyin алар автор болгусу келет. Мына biz жаздык эле, biz көтөрдүк эле. Мына ушул маселе аткарылып атат дегиси келип атат да. Андай болбойт эч качан. Ага чейин эмне үчүн келишпеди? Кебиркилер келип ушул жерден интервью берип атат. Биз карайбыз, биз дейбиз, биз демекчилер. Чечсин ошолор демекчи. Мен рахмат айтам. Эгер бир машина алып келип, же ушу бир жардам берсе рахмат айтам. Да? Ошон үчүн мен көрүп кеттим. Буну бардык жетекчилер, буну чече турган мамлекетибиз бар. Акыбалга түшүп калганын көзүбүз менен көрдүк ушундай оор мезгилде. Тура мына маселелер чечилип атат. Кече канча городской больницада кислородный концентратор бар эле бүгүн канча ким алып берип атат? Бардык мамлекет алып берип атат. Койкалардын санын мына бүгүн жалпы 1270 адам ушу коронавирус илдетине чалдыкты. Анын 647си Кудайга шүгүр айыгып чыкты. Мына сиздердин жардамыңар менен, медиктердин жардамы менен түнү күнү иштеп аракет кылган. Бирок ошолордун бардыгына шарт түзүп аткан мамлекет да, президентибиз да башында турган, өкмөтүбүз да мына түнү күнү иштеп жанын берип иштеп атат. Жергиликтүү бийлик болгон аракетибизди кылып атабыз, күндүзгү стационарларды ачып атабыз. Больницаларга мына шарттарды түзүп атабыз. Кыйналып карантинде жатса тамак ашынан бери бердик. Бардык нерсени мына ушу бүгүнкү күндө кырдаалга жараша элибизге болуп аткан камкордук да. Мына бүгүнкү күндө дагы кайталап коеюн. Элдин, коомчулуктун ыраазычылыгы аябай күчөдү. Ушундай мезгилде мына үйлөргө барбай, өмүрүн тобокелдер дагы отур. Биз сиздерге рахмат айтып, азыр дагы айтабыз, кийин дагы айтабыз. Ошон үчүн бардык кылган ишибиз эл үчүн, мамиле беришибиз керек. Колубуздан келген жардамды ушу эл үчүн беришибиз керек да. Колубуздан келген аракетти дивандын үстүнө отуруп алып, калаганын жазып, калагансында мен бардыгын Ош шаарынын мэри катары, башчысы катары бардыгын көрүп турам, бардыгын билип турам. Ким эл үчүн күйөт, ким эл үчүн жардам берет, ким элге чын жүрөгү менен күйүп жардам бергендердин бардыгын көрөт. Дагы бир жолу ошо мүмкүнчүлүктү пайдаланып, ошондой жарандарыбызга, кайдыгер карабаган жарандарыбызга мен чоң ыраазымын. Кудай буюрса биз ынтымакта, биримдикте болсок, бул илдетти дагы жеңебиз. Бул биздин эле Ош шаарына, биздин Кыргызстаныбызга келип аткан оору илдет эмес, бул өнүккөн мамлекеттерде да. Ушул оору менен илдет менен кармашып атат. Койгон талаптарды, укукка койгон талаптарды туура аткарып, жашырганда эмне бүгүнкү күндө? Маска так, үйүңөн чыкпа, көп жыйылган адамдар бар жерге барма деп какшап атпайбы? Биздин эл көпчүлүгүндө сактап айтпайбы? Туурабы? Каалаганда жүрүп атат. Маска тактаса такпайдса, жана кандай илдет менен күрөшөт? Мына сиздердин эмгегиңизде мындан кийин дагы мына эми сураныч сиздерден. Жакшы иштеп, биргеликте ушул убагында
барып, уақытында жардам, тез жардамға болған әрекетімізді қылауыз. Мынаты айдатшылар, мынаты ақылаттарда, мына детективлер тұрады. Құдай национал заманбап бокстарда тұрады. Бүт шартыменен жасап береді. Ақылаттарымыз қандай жерде отырмай, жақшылар шарты бар жерде. Bir үй салсаң деле, инекай временка салсаң деле, ойлонуштасың, каражат топтойсуң дегенде туурабы? Анан кемиктеп, шаардык кеңештен ошол бекитилип, ал иштер башталгандан кийин келип сындап атышпайбы? Туурабы? Ошол Акбураны дейт, Акбураны ага бир ошол жерде дагы элдер басат, ден соолугун чыңдайт, каны жүгүрөт, давлениясы барлар ошо дарыянын боюнда басса пайда ошол да ден соолукка. Бардык туура кылып аткан иштерди ушул жерде элге күйгөн адам болуп келип алып. Баягындай элди башка жакка буруп, биз ушундай мезгилде бирөөнү жаманатты кылып коелайын деген адамдар. Анысы Кудай буйруса жуктурбайт, жукпайт андай нерсе. Биздин кылып аткан ар бир ишибиз эл үчүн, шаар үчүн, мамлекет үчүн. Эң негизгиси Аллах Таала Кудайдын астында таза ошол нерселерди эл үчүн түгү келип, ар бир кылган ишибиздин пайдасы элге тийсин деп жасап атат. Жакшы ниет. Ошон үчүн көрүп атабыз, мына жерге келип, каалаганы келип, каалагандай тартып, анан бар как будто ошол алган адамдар, ошо сүйлөгөндөр келип жардам берсе мен чоң рахмат айтат элем. Көрдүк да, мен көрүп атпаймын. Үй бүлөңдө деле ата эне бир жагын тарсаң, бир жагын бир жакка жетпейт. Туурабы? Бардыгы бир күндө бүтүп кетпейт болгондой. Мына мен дагы шаар башчысы катары бардыгыбыз ушу элге бардык жагынан шарт түзүп берейин деп аракет кылдым. Кимдер айдайт бул машинаны? Бүт бардыр эмеректер, булар бардык акча да. Ар бир ИВЛ аппарат $5000. $5000. Бир ИВЛ аппарат. ИВЛ менен турабы? Кислороддун концентраттары бар. Кислород баллон, концентрат, шиналары менен. Туура жеткизиш керек да. Туура. Мынау кислород баллону. Бар, өзүндө бар. Азыр муну ошо мына кислород маскалар турап коет. Запасы менен. Шарт менен бар экен. Бул аптечкалар, мына аптечкалардын эмеси. Судан түтөйт, бир судан кийин мотору ыстып берет. Ошон үчүн майдан аянбагыла. Жок, андай өзү айдап келди Талай Насырбекович Бишкектен бул иши да кийинким да ошол иш айдап келди. Жок, ал бузулган жок Талай Насырбекович. Ал машина келейтканда бул биринчи 1000 километри мына Соболдерде ограничение менен келеткенде 60 километр. Анан жана анын каш кирип кеткенде 4 баллон кеткен. Бул 11 саатта жетти, аркылары 23 саатта ошо. Олар мен 1,5 күндө келип там, Соболь. Ол ошо газ. Өзүбүз коюп, Сураттар бар экен буларда, а? Элдерге убагында жардам берип, жакшы карап, буну дагы бул машиналар назик болот билесиз, андай. Карайны суда калды. Баардыгын карап, муаз айдасаңыз буну тем более жакшы айдайсыз. Муазга караганда булар кичик машиналар. Айдайбы, суда калды. Жакшы айдайсыз. Бул деле ушундай да. $25,000 машина жолдо келетат, ал дагы жакын арада буюрса келип калат да. Аны дагы ушул тез жардам ишканасына беребиз. Эң негизгиси биз пландаштырып атабыз, баягы мен уккандан бир көргөн дейт. Ушул мен келип көрүп, бул менин эң жүрөгүмдө турган ушул медицина тармагында чоң көйгөйдүн бири катары эсептелип атат. Ошон үчүн кийинки жылга Кудай буйруса бюджеттен ушул 5 машинага пландаштырып атабыз. Биз жылда 5тен алып бере турган болсок, бир 2 жыл 3 жылда жергиликтүү бюджеттин эсебинен дагы бир 10-15 техниканы алып беребиз деген ойдобуз. Мына өзүңүздөр күбө болгондой ушул тез жардам ушул жерде турган ишканасынын мына талапка дагы жооп бербей, бул Союз мезгилинен бери турган имараттар экен. Биз буну дагы мына жаңы жарлыктар кабыл алды. Президентибиз дагы ушул ГЧП государственный партнерство менен иштегиле деген талапты өкмөт дагы коюп атат. Биз азыр ушул жердин толук проектисин даярдатып атабыз. Проектисин даярдатып, Кудай буйруса ушул жерде дагы жаңы заманбап ушул гараждары менен, административный зданиясы менен ушул жерде тез жардамда иштеген медайымдардын, врачтардын, дарыгерлердин
анан айдоочуларга жакшынакай эс ала турган жайлары менен кошо заманбап кылып ушу проекттин долбоорун даярдатып атабыз да. Кудай буюрса буну дагы кийинки жылы мына пландаштырып атабыз, баштайбыз деген ойдобуз. Эми негизгиси эле мына шаардагы абал боюнча айта турган болсом, бүгүнкү күндө Ош шаарында ушул коронавирус илдетине чалдыккан жарандарыбыздын саны бүгүнкү күндө 1270ге жетти. Анын 67-си бүгүнкү күндө жаңы учур катталып атат. Бүгүнкү күндө жалпы ушу изоляциялардын саны шаарда 18 изоляциянын саны. Анда 1236 койкалар, орундуктар даярдалган. 632-си бүгүнкү күндө айыгып, 662-си айыгып үйлөрүнө чыгарылды. 585 ушул жараныбыз бүгүнкү күндө ушул дарыланып жатат да. Андан сырткары 4 жайда биз күндүзгү стационарларды ачканбыз. Анын экөө Каникей жана Навай орто мектебиндеги стационарлар күнү түнү иштеп атышат да. Дагы бир маселе, мисалы үчүн бардыгы эле райондордон бардыгы келип эле Ошко тыгылып атат да, могу стационарлык жайларга, башкаларга багы. Ошто медиктер жакшы карайт деген багындай стереотиптен чыга албай атабыз да. Күнү келгенде райондордогу түзүлгөн стационардык жайлар бүгүнкү күндө боп-бош турат. Ушул боюнча бир мындай чукул эң туура суроону берип атасыз. Биз бүгүнкү күндө мен айтпадымбы, ушул бүгүнкүгө чейин ушул илдетте каршы биз жалпы эмдөөдөн өткөзүп, ушуларга жардам берип, күндүзгү стационарлар жалпы бизге кайрылгандардын саны 18 изолятор, 4 стационарга кайрылгандардын саны жалпы бүгүндө 600 миңден ашкан жаран болсо, анын 2,5 миңге жакыны ушул райондордон келген, башка Жалал Абад, Баткен областтарынан келген жарандар болуп атат да. Биз буга чейин эч качан биз бир дагы жаранды райондон келдиң же башка областтан келдиң дебей, болгон аракетибиз менен ошолорго жардамдарыбызды берип келгенбиз. Бирок бүгүн чындыкты айтышыбыз керек. Биз ачкан ушул изоляторлорго ачкан сайын толуп атат да, толуп атат. Мына күндүзгү стационарларды биз анализ кылып келдик. Бир күндө 300ге жакын ушул бейтаптар кайрыла турган болсо, анын 200дөн ашканы ушул райондордон келгендер болуп атат да. Эми астыдагы кырдаал кандай болот бир белгисиз. Ошон үчүн биз кечээден баштап штабта чечим кабыл алдык. Бүгүнкү күндө ушул по прописке карайбыз. Себеби мамлекет тарабынан ар бир район, ар бир айыл өкмөт, ар бир ФАПка чейин бүгүн акчалар бөлүнүп берип, кислороддун концентраторлору берилип, врачтарга бүт айлык акылары каралып атат. Бул илдет менен ошол бардыгы эле түшүнүп калдык, кандай күрөштү. Ошон үчүн мен ушу сиздерден пайдаланып айтып келем, ар бир ооруган, ар бир өзүнүн райондоруна караса, шаарга бир топ жеңилдик болот эле. Атак биз бардыгын карап беришке бүгүнкү күндө чындыкты айтыш керек. Мындай физически да успеть этпейбиз, анан биздин койкаларда жетишсиз болуп атат. Мына өзүңөр көрүп атасыңар, биз уже ресторандарды, мейманканаларды уже изоляцияга айландырып атабыз. Ошон үчүн мындан ары биз шаардыктарды гана, шаардыктардын ден соолугу үчүн гана күрөшөбүз да. Анан өтө оор болуп калса, анда келишсе буну биз ушул жерде бизде мүмкүнчүлүктөр бар. Шаарда областтык больница, шаардык ооруканаларда мүмкүнчүлүк бар. Андай өтө оор ооруган жарандардан биз жардамыбызды аябай беребиз. Негизги мындай шарты бар. Мына көрүп атасыңар, массалык бул ооруга чалдыкпаган, кичине жаны ооруса келип, ушул келип лишби саясатташтырып, медиктердин, саламат сактоо кызматкерлеринин көңүлүнө катуу тийип, уруш, жаңжал чыгарган жарандарыбыз да болуп атат да. Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушундай медиктерге болгон мамилебизди оңдосок, ушуларга жакшы шарттарды түзүп берсек, жакшы сөзүбүздү айтсак, булардын да көңүн көтөрүп, эл үчүн жакшы иштейт эле деген ойдобуз да. Дагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып кайрылат элем жарандарыбызга. Бүгүнкү күндө эпидемиологиялык абал күндөн күнгө оорлошуп атат. Бир гана жолубуз калды, урматтуу шаардыктар, шаардын тургундары, коноктору. Биз ушул санитардык гигиеналык нормаларды сактап гана бул илдетти жеңбесек, силердин жардамыңыздар ушул болот. Биз болсо болгон аракетибизди эл үчүн дайыма күнү түнү аракет кылып, сиздердин ден соолугуңуздар үчүн күрөшөбүз деген ойдобуз. Бардыгыңыздарга мен ден соолук каалайм, ушул илдеттен тезирээк Кудайым колдоп айыгып кетели бардыгыбыз.